выставка, посвященная дню рождения Семена Афанасьевича Чуйкова. СССРдин эл сүрөтчүсү, педагог Семен Афанасьевич Чуйковдун Бишкектеги мемориалдык үй музейинин имаратында сүрөтчү Владимир Кузнецовдун чыгармачыл жашоомдун барагы деп аталган акварелде иштеген эмгектеринин көргөзмөсү ачылды. Анда автор акыркы 9 жыл аралыгында аткарган 20 эмгегин элдин назарына сунуштады. Автор жөнүндө айта кетсек, анын бир катар эмгектери азыр Америка Кошмо Штаттарында, Түркияда жана Европанын бир катар жеке коллекцияларында сакталуу. Иш-чара жакында 30 октябрда боло турган атактуу сүрөтчү Семен Чуйковдун туулган күнүнө карата ага урмат кылган жөрөлгө жана тилектештик катары уюшулду. Мага аябай жакты, анткени бул жерде өзүбүзгө жакында табиятыбыз, кыргыздын тоолору, табияты жана дагы жер жемиштерибиз. Мына кыпкызыл дарбыздар болобу, же бышып турган алмалар болобу, булардын баары баягы биздин күнүмдүк көрүп жүргөн оокаттарыбыз да. Баягы сүрөтчүлөр айтып коет эмеспи, реализм деп. Мына ошо накта реалисттик сүрөттөрдү көргөзүп атат.